3 глава. Даамдуу жана ден соолукка зыян тамактар жөнүндө. Сиздин денеңизге бийлик кылуу үчүн күрөш. Сизди семиз алы жок кылганга сырдуу макулдашуу. Мен өзүмдүн 86 жаштагы чоң атамдын постелинин жанында отургам. Ал өзүнүн акыркы күндөрүн больницада өткөрүп жатканда. Убак-убагы менен ал эсине келип атты. Акылы тунук болуп калган убакта ал мага айтып атты. Мен тирүү калбайм. Мен каалабайм тирүү калганды. Бул мен үчүн сюрприз болгон эмес. Эсимде, 2 жыл мурун мен тайжам Беттадагы 80ден ашып калган болчу. Ал келе жаткан Рождество мен үчүн акыркы болот деп айтып берчү. Анда мен аны менен талашканга аракет кылчумун. Андай негативдик ойлорго зацикливаться этпегенин сурана берчүмүн. Ал болсо өзүнүн жообу менен мени өлтүрүп салгандай болду. Мен дагы 1 жыл жашагым келбейт. Мен өтө эле орукчамын. Мен уктай албайтам. Мени дайыма оору кыйнап атат. Мен мындан ары чыдай албай калдым. Мен акыркы Рождествомду майрамдагым келет. Андан кийин бүттү. Так эле ошондой эле болду. Ошондуктан менин чоң атам, тай атам, өлүмдү каалап атам деп айтканда, менде аны сүйүп, колдоп, анын тандоосун кабыл алгандан башка эчтеке калбай калды. Мен анын жашаганын каалагам. Мен ага аталар күнүндө телефон çalмакмын. Чогуу оюндарга барып турмакпыз. Эски убактар жөнүндө сүйлөшүп турмакпыз. Бирок мен андан ооруга чыдап калганын талап кыла алган жокмун. Өзүнүн эжесиндей эле ал дагы 10 жылдан бери катуу ооруп жаткан. Ар бир күн ал үчүн кыйноо болуп калган. Менин чоң энем өлүп баратканда ал мындайларды айткан эмес. Мен дагы андан бир нерсе айтканын күткөн эмесмин. Ал эч кимге кыйынчылык жараткысы келбеген адам эле. Бирок мен биле албайм. Альцгеймер оорусу анын акылын алып койгон. Жана ал дагы ооруну, кыйналууларды сезип жүргөн акыркы жылдары. Биздин үй бүлөдөгү көбүнчө үй бүлө мүчөлөрү эки нерседен запкы чегишти. Американын тамагынан жана ошол тамактан айынан пайда болгон оорудан. Тилекке каршы бул тамакты жана анын колдонгондогу кесепеттери менен америкалыктар бүткүл дүйнө жүзүнө таркатышты. Билимге арналган бир да китеп толук кандуу болуп саналбайт, эгерде физикалык ден соолук жөнүндө главалар кошулбаса. Албетте талашсаңыздар болот. Ден соолук бул ушул аспектиге баарынан аз көңүл бурушса да, бул бакыбаттуу жашоонун эң маанилүүсү. Чындыгында адамдар өзүнүн ден соолугун курмандыкка чалышат. Кандайдыр бир жумушту алыш үчүн, жумуштан көтөрүлүү үчүн, же керектүү суммадагы акча чогултуш үчүн. Эртеби кечпи түшүнүктүү болот. Бул туура эмес экени. Такыр орукчан болуп калганда жакшы байлык менен пенсияга чыгуу бул өтө ырайымсыз ирония. Адамдар эч убакта кыялына жетпей атканын дагы бир себеби бул акылдын жетишсиздиги, начар ден соолук, максатка жетүү үчүн энергиянын жетишсиздиги. Мен көп жылдар бою айтчумун. Эгер мен акылымды, ден соолугумду чыңдап жүрсөм эле ийгиликке жетем деп. Анан кандай болду? Менин ден соолугум чың болду. Мен иштей алам күчүмдүн жетишинче. Эгер сиз көпчүлүк адамдардай эле болсоңуз, анда сиздин ден соолугуңуз андай деле чың эмес. Акыркы 30 жылда ден соолукту сактоо сферасында прогресс болуп атат. Бул тенденция кубандырат көпчүлүктү. Көптөгөн дарылар чыгарылды ооруга каршы. Ооруну токтотуучу каражаттар иштелип чыкты. Тамактануу областында да кадамдар жасалды. Ушул жакшыртуулардын натыйжасында адамдардын өмүрү узун болуп калды. Адамдар эми алардын жашоосунун акыркы жылдарын ууландырган жаңы ооруларга чалдыгып атышат. Эпидемия пайда болду. Кандын холестерини көбөйдү. Гипертония, жүрөктүн приступу, диабет, артрит,
Альцгеймер оорусу жана башкалар. Аламдын бул ден соолук кризиси кайдан келди? Мунун себеби биздин тамактануубуздун составы деп ойлойм. Биринчиден, көз карандылыкка алып келген субстанциялар. Чипсыларды өндүргөн компаниялардын "Силер мунсуз өзүңөрдү кармана албай каласыңар" деген сөзү жакшылап ойлонулган. Бул тамакка көз карандылыкка чакырган чакырык. Адамдарда физиологиялык көз карандылыкты пайда кылган тамакты кайра-кайра жедирүү бул киреше алып келген бизнес. Ушунчалык көп киреше алып келгендиктен табачный фабрикалар силерди тамекиге көндүргөнгө аракет кылышпай калды. Ар кандай таттуу тамактарды сагындырган сезимдерди чакырышат. Бул бизнес сигарет саткандан дагы жакшы. Анткени көбүнчө наркомандар көз каранды болуп калганын даже байкабай калышат. Мындан да көбүрөөк маалымат "Революция добра" деген китепте бар. Биз тамеки тартуунун зыяндуулугун билгендиктен Philip Morris сыяктуу компаниялар өзүнүн товарын реклама кылбай калышты. Жана жаштарды Marlboro тартканга кызыктырбай калышты. Бирок анын муктаждыгы деле жок. Анткени алар анын ордуна жаш балдарды таттууга көндүрө алышат. Oreo, Cookies, Challenge, Colgate, Slashes, Jok, Red Crackers. Бүгүнкү күндө миллиондогон адамдар өздөрү байкабай эле жогорку категориядагы тамактарга көз каранды болуп калды. Анткени кеңири реклама кылып аткан бул продуктлар күчтүү привыкание кылат. Келгиле карайлы, бул көз карандылык кандайча түзүлөт? Бардык адамда тамак сиңирүү трактында бактериялар жашайт. Көбүнчөсү билет, бул бактериялардын эки түрү болот: жаман жана жакшы. А бизге экөө тең керек. Алардын ортосунда баланс кармалганда бул эки түрдөгү бактериялар тамак сиңирүү үчүн идеалдуу шартты түзүп беришет. Тамактан керектүү азыктарды соруп алып, калгандарын биздин денеден отход кылып чыгарып турат. Биз рафинированный ундан тамак жегенде ак нан, крекер, сдоба, чипсы, макарон алар жаман бактерияларды азыктандырат биздин жоон чегибизде. Дрожь кошулган продуктлар ошондой эле кылышат. Сахар көп кошулган тамактардагы жаман бактерияларды көбөйтүшүнө алып келет. Жана албетте биздин күнүмдүк рационубуздун бөлүгү болгон рафинированный сахар дагы жаман бактерияларды көбөйтөт. Анын үстүнө азыркы күндө рафинированный сахар бардык биз жеп аткан продуктуга кошулат. Бул көз карандылыкты пайда кылат. Буга жакында өзүңөр ишенесиңер. Албетте бизге белгилүү пончик, криспи, крем, сахарное лакомство, мороженое, содовое булардын бардыгы сахардан турат. Билесиңерби, кетчуп, консервированный зеленый горошек, спагеттинин соусу, салаттын приправалары жана миллион башка продуктларга дагы сахар кошулган. Кандай болсо да, ушул рафинированный сахар, дрожжи, тазаланган он булар жаман бактерияларды көбөйтүүчү, жер семирткич сыяктуу сиздин ичеги карыныңызда. Алар чындыгында дагы таттуу жегизгисин келтирет. Ошондуктан сиздерде эркиңердин күчү жетпей атат. Десерттен баш тарта албай атасыздар. Нан же булочка жегиңерди келтирет да, кайра эле лимонад алып ичесиз. Жаңы эле алып ичсеңиз деле. Мына ушул физиологиялык көз карандылык. Эгер сиз балмуздак, печенье, картофельный чипсы жесеңиз, аны кайра эле жегиңиз келе берет. Канчалык көп жесеңиз, физиологиялык көз карандылык ошончолук күчтүү болот. Жаман бактерияларды азыктандырганды уланта бересиз да кайра андан көп жегиңиз келе берет. Жаман бактериялардын саны чектен ашканда сиздин перистальтика бузулат, башкача айтканда ичеги карыныңыз аркылуу өтүүсү токтоп калат, сыртка чыга албай калат. Ошонун негизинде сиздин акыркы жеген булочкаңыз буга чейинки жеген тамактарыңыздын чирип бараткан массасын түртөт. Мында пайда болгон бардык токсиндердин баары канга кошулат да аутоинтоксикация пайда болот. Бул азыркы оорулардын көбүнчөсүнүн себеби болуп калды. Синдром хронической усталости, апатия, гиперактивность, рассеянное внимание.
Ага кошулуп, сиздин жоон ичегиңиз налет менен жабылат. Организмдин тамак аркылуу пайдалуу заттарды алуусун азайтат. Пайдалуу азыктарды кабыл алуу азаят. Бат-баттан тамак жесеңиз дагы. Дагы зыян тенденция табигый тамактан өлгөн искусственный жол менен жасалган жасалма тамакка акырындык менен өтүү болуп калды. 90% тамагыбыз искусственный жол менен жасалган. Бир канча жыл мурун Харвейкердин «Устроенность на всю жизнь» деген китебинде айтылган. Жашаш үчүн биз тирүү тамак жешибиз керек. Тирүү тамактар шабдалы, алма, сабиздер. Буларда биздин жашообузду кармап турган ферменттер бар. Өлүк тамактарда чипсы, конфеты, Кытайдын таттуулары. Буларда ал ферменттер жок. Ошентип алар бизди өлүмгө жакындатат. Чыныгы тамак бул жаңы бышкан мөмө жемиштер, жаңгактар. Ким эт жесе алар вегетарианецтер менен мелдешсе болот. Эттин пайдалуу экени жөнүндө. Бир нерсени ишеним менен айтса болот. M&M's, Dunkin' Donuts чыныгы тамактар эмес. Чипсы, читас, фритас дагы. Даже упаковкасында чыныгы сырдан жасалды деп жазылса дагы. Анткени сыр бул чыныгы тамак эмес. Ысык пончиктер, кыркылдаган пиццалар, балмуздактар булар тамак эмес. Биз өзүбүздү ишендирип алганбыз. Рекламалардын жардамы менен пирожное, печенье, чипсы булар чыныгы тамактар деп. Бул туура эмес. Ушуларды жегендин жыйынтыгында биз толобуз. Бирок азыктанбайбыз. Биздин дене дайыма бизге сигнал жөнөтөт. Мага көбүрөөк азык керек деп. Бирок биз азык бергендин ордуна искусственный тамак менен тойгузабыз да эч аны канааттандыра албайбыз. Искусственный жол менен жасалган тамактарда витаминдер, ферменттер, антиоксиданттар, клетчаткалар өтө эле аз же такыр жок. Физикалык жактан ден соолуктуу болуу үчүн керек болгон элементтер жок. Ошондуктан биздин дене улам көбүрөөк сурай берет. Жыйынтыгында эмне болот? Биздин размерибиз чоңойот. Мунун баары Америкада башталган. Америка тез тамактанууну искусствого айлантып алышкан. Бирок америкалык тенденция дүйнөлүк болуп калды. Бул главаны мен Кванто 47 бортунда отуруп жазып атам. Калифорниядан Австралияга учуп баратам. Бул крайга мен биринчи жолу 8 жыл мурун баргам. Мен анда австралиялыктар кандай стройный деп таң калганым эсимде. Париждеги Роял ресторанында отуруп алып, американецтерди оңой эле билип койчумун. Андан бери баары өзгөрдү. Бүткүл дүйнөдө Сингапурдан Москвага чейин адамдар тез татымга жакшы көрүп өтүп кетишти. Алардын семиргени, иштери, белдери, двойной подбородогу ал жөнүндө билгизип турушат. Макдональдс биринчи ресторан ачылганда Словениядагы Люблин шаарында адамдар узун кезекке тизилип турушкан биринчи Биг Макты жеш үчүн. Мен статистиканы көргөз алам. Адамдардын ашыкча салмактан жабыркагандарын кандай өскөнүн көргөзгөн проценти, ашыкча салмак менен жабыркагандардын санын. Бирок анын эмне кереги бар? Цифра мааниге ээ эмес. Адамдарга эч кандай тиешеси жок. Проценттик көрсөткүчтөр дагы өзгөрөт. Силер бул китепти колуңарга алган убакта. Силердин билишиңер керек болгону чындыгында эмне болуп атканын түшүнүшүңөр керек. Эстеп көргүлө, кичинекей чагыңарда печеньелер кандай кичине болор эле. Эгерде сиз 30 жашта болсоңуз, мен мелдешкенге даярмын. Ал убакта печенье примерно 8 сантиметр диагоналда болчу. Бирок кийинчерээк ал 13 сантиметрге чейин чоңойду. Азыр болсо фрисбинин размерине чейин чоңойгонун көрө алабыз. Мен өзүмдүн идиш жуугуч карьерамды жаңыдан баштаган учурда Висконсин штатындагы Мистер Силен Кейк Хауста алкогольсуз ичимдиктердин порциясы төмөнкү көлөмдө болчу. 8 унция, 12 унция жана 14 унция. Азыркы күндө каалаган забегаловкаларга кирип карагыла. Кичинекей порциялар 14-16 унция болуп калган. Орто эсеп менен 20. Жакшы баа менен
24, даже 32 унция болуп калды. Продуктовый магазиндердин сетинде 64 унциядан порциялар сатылат. Бул деген толтура чака. Биз бала чагыбызда менин Эдстак деген жакын досум болгон. Ал семиз болчу. Ал Вулеркингти бүтүн боюнча жей алган жалгыз эле адам болчу. Биз досум экөөбүз чыкканда башка балдар аны таң калып карашчу. Азыр болсо закусочный сеттер дайыма двойной, тройной порциядагы опрестерди дайыма реклама кылышат. Дагы ага картошка фри лимонад кошулат. Кандай ойлойсуңар? Минералдардын, ферменттердин, антиоксиданттардын, клетчаткалардын бир күндүк нормасынан канча бөлүгүн аласыңар? Фризбинин размеринде болгон печеньеларды 64 унция лимонад же тройной оперди жеп атып. Май менен холестериндин канча процентин жеп атасыңар күнүгө? Бүгүнкү күндө ашыкча салмак менен жабыркаган кичинекей балдарды көп көрүп калдык. Чындыгында 5-6 жаштагы бир дагы жолу мөмө жемиш жеп көрбөгөн балдар дагы бар. Бул балдардын баары детский питаниядан дароо heavy mealге өткөндөр. Алардын астына жаңы бышкан клубниканын бир чарасын коюп койсоң дагы, алардын даам сезүүсү бузулгандыктан алар клубникага сахар кошуп алып жешет. Таттуу сливка кошуп алып жешет. Аппетитныйраак болсун үчүн. Биз көбүрөөк жеп калдык, а пайдалуу азыктарды аз жеп баратабыз. Биз улам семирип баратабыз, а ден соолугубуздун абалы улам начарлап баратат. Чоңойгондо туура тамактануунун жетишпегендиги үчүн жабыркайбыз, ооруп баштайбыз, кыйналабыз. Менин чоң атам, карыган эжем 80 жаштык юбилейин беришти. Бирок алардын акыркы жылдардагы жашоосу абдан кыйын болгон. Эмне кылыш керек? Кантип кайрадан өзүбүздүн денебизди контролго алып, биз төрөлгөндө бизге тийиштүү болгон чың ден соолугубузду кайрып алсак болот? Эмне кылабыз? Биз өзүбүздүн огородубуздан баштасак болот. Чыныгы тирүү жер жемиш жеп туруш үчүн. Эгер биз бардык искусственный тамактардан баш тартсак, мөмө жемиштерди, жаңгактарды гана жеп турсак, тез эле суктанарлык ден соолуктуу болобуз. Бирок көбүнчөбүз муну жасай албайбыз. Азыркы жашоо ритми өтө тездик менен болуп атат. Жакында ал мындан да тез болот. Мурда апаларыбыз бардык үй-бүлө үчүн индейканы 8 саат даярдаса, азыр индейканы микроволновкада 90 секундда даярдап коюшат. Жана тамак жасаганга көп убакыт кетип атат деп налышат. Ден соолук үчүн акылдуу ой бул ченемдүүлүк. Эгер телевизорду суткасына 5 саат көрүп отурсаңар, 25-тен 40 мүнөткө чейин күндө рекламаларды көрөсүңөр. Алардын баары силерде оорулуу, семиз, алы жок кылыш үчүн жасалганын түшүнүшүңөр керек. Силер бул зыян, мени айландырган ишке каршы турушуңар керек. Эгерде ден соолугуңар чын болгонун кааласаңар. Эмне жеп атканыңарды реально баалаганды билишиңер керек. Сиздин рациондо канча искусственный продукт бар? Кандай продуктулар көз карандылыкты чакырат? Кандай иштер ден соолук үчүн зыян? Жыйынтык чыгарыш үчүн мен өзүмдү айтайын. Мен Майамиде жашайм. Башкача айтканда, Криспи кремди саткан башкы магазини бар шаарда жашайм, 6-авенюдагы. Мен анын жанынан өтүп баратканда, неон оттору менен жазылган, адамдарды кызыктырган пончики деген сөздү көрөм. Мен деле машинамды башкарганым кыйын болуп калат аны көргөндө. Мен аэропорттон пересадка кылганда, стойкадан өтүп баратканда, мен деле кээде кызыгып кетем. Мен ушул главага керек болгон изилдөөлөрдү жүргүзгөндө, мага шоколадно-банановый коктейль сунуш кылды. Мен аны ичип көрсөм, же ичпей деле койсом болот болчу. Келгиле реалист бололу. Сиз үйгө вечеринка уюштуруп атканда, сиздин досторуңуз аларга соевый творог кошулган сэндвич сунуш кылганыңызды күтпөйт. Сизде убакыт жок, дайыма занятсыз. Сиз деле басып жүрүп жейсиз. Бирок акылдуураак иш кылсак болот. Бир күндө 5 жолу мөмө жемиш жеп туруу керек. Персиковый, клубничный пирог же яблочный тарталетка эсептелинбейт. Даймонддун китебиндеги
кеңештерди колдонуңуз. Свежий мөмө жемиштерди гана жеш керек. Бул организмди баалуу ферменттер менен, көп сандаган өсүмдүк клетчаткалар менен жана көптөгөн пайдалуу азыктар менен азыктандырат. Жана бул тамак сиңирүү тракты эс алганга мүмкүнчүлүк берет. Жана организмге көп сандаган токсиндерден тазаланышын камсыз кылат. Любой тамакты салаттан, свежий мөмө жемиштерден баштаңыз. Бул сиздин организмди тирүү продукт менен толтурат. Ошентип сиз искусственный тамакты аз жейсиз. Анын үстүнө, эгер сиз майлуу тамакты азыраак жесеңиз, кан басымыңыздын, холестериндин төмөндөшүн камсыз кыласыз. Углеводдорго бай ак рафинированный ундан алыс болуңуз. Ак унду грубый помолдон жасалган унга алмаштырыңыз. Ар кандай сорттогу макарондорду жеңиз тазаланган ундун ордуна. 3 жолу көп тамак жегендин ордуна 4-5 жолу аз-аздан тамак жеңиз. Күндү эртең менен зарядкадан баштаңыз. Жок дегенде үйдө айланып басыңыз. Жана эң башкысы, рационуңузду витаминдер, минералдар, ферменттер, клетчаткалар, антиоксиданттар менен байытыңыз. Мен кээде пицца, мороженое, печенье жеп коем. Анткени буларды рационумда мындан пайдалуураак заттар менен компенсация кылып турам. Силер деле ошентсеңер болот. Эгер ден соолугуңуз начар болсо, сиз элементарно бактылуу боло албайсыз. Оптималдуу чын ден соолуктуу абалга келгенде, сизде канчалык жашоо энергияңыз бар экенине таң каласыз. Чармачылык идеяларыңызды ишке ашырыш үчүн. Эми жаркын жашоодо жашай аларыңызга ишенип каласыз. Ден соолугумду контроль кылып турам деп азыр чечим чыгарыңыз. Жертва абалындагы комплекстен кантип арылса болот жана жакшы келечекти кантип түзүп алсам болот? Келгиле ойлонолу.